күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Балдар, силер кол бетиңерди жууп, таптаза болуп жүргөнү унуткан жоксуңарбы? Ой азаматтар, балдар, бүгүнкү сабагыбыз өзгөчө болот. Себеби 12 апрель космонавттардын күнү. Силерди дагы ушул майрамыңар менен куттуктаймын. Биз бүгүн ракета менен саякаттоо деп аталган сабагыбызды баштайбыз. Саякаттоону жакшы көрөсүңөрбү? Ой азаматтар, саякатка чыгаардан алдын ракета деген эмне, космос деген эмне, космонавт деген эмне, ушулар жөнүндө билип алалы, Ракета деген бул асманда тез учуучу кеме. Ракетанын терезелери бар. Учканда арткы бөлүктөрүнөн от чыгат. Ракета самолет, вертолеттордон да бийик, анан дагы тез учат. А космос деген бул асман, жылдыздар, ай, жер жөнүндө окутуучу илим. Ал эми космонавт бул ракетаны башкарган адам. Мисалы, самолетту летчик, танканы танкист башкаргандай эле ракетаны космонавт башкарат. Мынакей көрдүңөрбү космонавттарды? Биз ракета менен учаардан алдынан атайын космонавттар кийилүүчү кийимдерди кийишибиз керек. Космонавттардын кийимдерин скафандр деп аташат. Мынакей көрдүңөрбү кийимдерди? Скафандр. Эмне деп аталат экен? Скафандр деп аташат. Өзгөчө экен, кийимдери. Ошондой эле тамак аштарыбызды дагы алып алышыбыз керек саякатка. Балдар, космонавттардын тамактары биз үйдө тамак жегендей чыны тарелкага тамак куюп ичишпейт. Алар атайын космонавттар үчүн даярдалган идиштерде тамак жешет. Мынакей, алардын тамактануусу өзгөчө болот. Себеби алар ракетада айлап көп убакытка чейин болгон үчүн алардын тамак ашы ыңгайлуу болуш керек тамактануусуна. Көрдүңөрбү, өзгөчө экен, өзгөчө идиштерде экен. Керектүү нерселердин баарын алдыкпы? Кана эмес учууга даярданабыз. Эки алаканыбызды бириктирип, жогору карай көтөрөбүз. Кана учтук. Келгиле. Эми учуу менен бирге эле космонавттар деп аталган оюн ойнойбуз. Мен ырды айтып, кыймылдарды айтып турамын. Силер ордуңардан туруп кайталайсыңар кыймылдарды. Кана кеттикпи? Даярбызбы? Ой азаматтар, кана. Мен космонавт боломун. Колубузду белибизге алабыз. Мен скафандр киемин. Кийинүүнүн кыймылын жасайбыз. Асманга карай учамын. Эки колубуздун алакандарын бириктирип жогору көтөрөбүз. Көп ачылыш ачамын. Эки колубуз менен чоң айлананы жасайбыз. Көрдүңөр балдар, ушуларды кыймылы менен кайталап жаттап алгыла. Ата-энеңер жардам берет силерге. Ой азаматтар, балдар, ракетада эң биринчи жолу адамдар иттерди учурушкан. Эң биринчи жолу ракетада белка жана стрелка деген иттер учушкан. Мынакей. Мына ушул эки ит ракетада учуп айга барып конушкан, көрдүңөрбү? Эң алгач иттерди учуруп көрүшкөн экен. Андан кийин 12 апрель 1961 жылы биринчи жолу Юрий Гагарин деген космонавт агабыз асманга карай, айга карай учкан ракета менен. Көрдүңөрбү? Мынакей космонавттар, Мына ушул Юрий Гагарин агабыз учкан экен биринчи жолу. Мына ошондон бери 12 апрель космонавттардын күнү деп аталып келет. Силер да космонавт болуңар келип атабы? Ой азаматтар, ал үчүн биз жакшы окушубуз керек, акылдуу бала болушубуз керек. Балдар, ракетанын терезесин иллюминатор деп аташат. Иллюминатордон карасаңар, эмнелерди көрүп атасыңар? Жылдыздарды, планеталарды, тоголоктор, планеталар, айды, жылдыздарды көрүп атасыңар. Ой азаматтар, ракетада учкан кызыктуу бекен? Балдар, биздин саякатыбыз дагы аягына чыгып атат. Эми кайра жерге конолу, Келгиле, баарыбыз кайра колубуз менен эки колубузду бириктирип ылдыйга карап отурабыз. Силерге сабак жактыбы? Эң сонун суроолоруңар болсо мага бересиңер. Саламатта калгыла балдар, ушуну менен. Көрүшкөнчө.